Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео телеграм каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Бүгүн Москвадагы бардык аэропорттор жабылып, убактылуу ишин токтотту. Домодедово, Шереметьево, Внуково, Жуковский аэропортторунда, ошондой эле Нижний Новгороддагы Строгино жана Ярославльдагы Туношино аэропортунда аба каттамдар токтотулду. Бул көрүнүшкө себеп катары Украина дрондор менен Москва жана Подмосковьега массалык чабуул жасап, 2 адам каза болуп, 20дан ашык адам жабыркаганы айтылды. Жабылган аэропорттордо бардык рейстер жылдырылды. Учурда ушул убакта бардык аэропорттор ишин баштады, бирок рейстер арасында кечигүүлөр дагы көп. Мекенге уча турган туугандар аэропорттогу абалды эске алып, адамдын көптүгүн эске алып, алдын ала барыңыздар жана жаш балдар барлар тамак ашты кандап алыңыздар. Жакшы болот. Күтүү убактысы көпкө созулушу мүмкүн. Собянин Москваны көздөп учурулган 91 дрон атып түшүрүлгөнүн кабарлады. Жалпысынан Россияга 337 дрон чабуул жасаган. Кудай сактап, жабыркагандардын арасында мекендештерибиз жок. Бөтөн жерде жүргөн мекендештерибизди бөөдө кырсыктан жараткан өзү сактап, мекенге эсен соо келишсин. Сиздерге Москва жана Подмосковьядан алынган дрондордун чабуулун жана кесепеттеринен жабыркаган жерлердин видеолорун көрсөтө кетели. Ядрит твою раз. Сука. Наверное, туда завести, дверь закрыть, заложить можно. Да, сейчас, давай, может убрать это все, не трогай пока. А? Что убрать? Ну вот это, да, Хиросима. Плафон хана ушел. Ну, у нас Григорова, блядь. Хороший мотор. Ну да. Можно было взять. На картинг мотор хороший, Димон. Клиника Асмет жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург,
гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Стратонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 02 02. Ушул жума ичи Москвада абанын температурасы жогорулап 12 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө. Андан сырткары жерде азыр магниттик бороон жүрүп жатат, ошондуктан ден соолугуңузга карап, өзүңүздү жакшы карап жүрүңүз. Аба ырайына жараша кийинип жүрүңүз. Биздин айдоочу жана таксист мекендештерге эскертүү: Россияда эми детский кресло жок авто үчүн штрафтарды көбөйтүрөт. Жөнөкөй айдоочу үчүн 3000ден 5000ге чейин, кызмат адамдары үчүн 25000ден 50000ге чейин, ал эми юридикалык жактарга 100.000ден 200.000ге чейинки штрафтар салынат. Маалыматты такси группаларга бөлүшүп коюңуздар. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.